Мынакей Ташиев ачууланып кетти. Баары мына так ушул жерден башталды. Кимдир бирөө ичип алганбы же сооп айтор Ташиевге биздин жерибизди сиз бери бересизби ар кимге деген сыяктуу ар кандай сөздөрдү айтып баштады эле. Ташиев ошол жерден өзүн карманып так деп угуп турду. Биздин жерибизди сиз каяктан кантип бери бересиз ар кимге? Биз мындай бере албайбыз. Өзүбүзгө жер жетпей атат өзүбүздүн элибизге деген кезде Ташиев дагы да башын ийкеп күтүп турду. Biz mындай бере албайбыз. Өзүбүзгө жер жетпей атат биздин элибизге. Мынакей так ушундай абалда Ташиевдин алдына туруп алып ар кандай сөздөрдү айтып баштап ал эмес Ташиевдин атасына жана апасына асылып баштаган кезде Ana mogul жерде бир жигит чыгып алып жана микрофонду алып сүйлөп атканда менин атама апама асылбагыла. Атама апама асылганды көрдүм эле. Таятаман бери, чоң атаман бери асылып атат. Аларга асылбагыла. Менин атама асылгандын тилини жулуп любоймун. Менин атам, менин апам асылгандын любойың тилиң жулуп аламын. Асылбагыла менин апама. эл чындыкты билсин. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр чындыкты толук билмейинче ооз ачпа, жалганга көп ишенип көп алданба. Азыркы учурда саясий чайкоочулар өздөрүнүн жеке максаттары жана кызыкчылыктары үчүн ар кандай туура эмес жалган маалыматтар менен соц тармактардан бузукулук чакырыктарды таштап элдин башын айландырууда. Билсеңиздер, эч кандай жерлер берилген жок. Жерлер алмашуу жолу менен гана учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Элдин макулдугу эл менен жолугушуу, кеңеши, түшүндүрүү иштери тыгыз жүрүп жатат. Президент элден качып жашынып жаткан жери жок. Күнү-түн иштеп, эл үчүн ак кызматын кылып атат. Мамлекетибиз эң кыйын кризистик ал учурда 2 ай мурун жаңы президент Садыр Жапаров көпчүлүк элдин таңдоосу менен шайланып келди. Андан көп өтпөй көптөгөн иштер аткарылды. Эң көйгөйлүү маселе болгон чек ара маселеси эле аны да өз убагында чечүү керектигин терең түшүнүп, туура чечүүгө 100% бел байлады. Туура мындай оор маселени чечүүдө сөзсүз түрдө кыйынчылыктар болбой койбойт. Эң негизгиси Кыргызстан өзүнүн жерлерин жөн жайгана кошуна өлкөлөргө белекке берип салбайт. Кеңешип кескен бармак урбайт деген сөз илгертен калган. Ошондуктан биринчиден сөзсүз түрдө эл менен кеңешип туруп анан туура чечимдер кабыл алынат. Ага чейин ар кандай сатты берди деген чагымчыл бузукуларга же ушак жалган маалыматтар айткандарга ишенбеңиздер. Урматтуу мекендештер, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Сабырдын түбү сары алтын, билесиздерби эң күчтүү адам ким? Ал дүйнө чемпиону же болбосо чоң муштамдарды ойлошуңуз мүмкүн, бирок жашоодо эң күчтүү адам бул сабыр кылган адам. Бийик даражага жетүү кыялдануу менен болбойт, түш көргөндүк менен да болбойт, чечкиндүүлүк жана сабырдуулук менен гана болот. Ийгиликке, бакытка жетүү жол бул сабырдуулук. Адамга кыйынчылык келгенде 3 нерсени аткаруу керек: сабырдуулук, дуба кылуу, кыйынчылыктын кетүүсүн күтүү. Президентибиздин баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин. Патриот эл уулу ушундай иштейт. Жоопту түшүнүктүү берди окшойт. Провокаторлор башка айла таппайсыңар го дейм. Шылтоо керек дегендер тынчыйсыңарбы? Башка райондун чек арада жашаган элдерин садага чаптыңар. Кемпир-Абад суу сактагычына караштуу жердин Өзбекстанга берилишине каршы болгон эл Өзгөн районунун Куршап айыл өкмөтүндөгү стадиондо Камчыбек Ташиев менен жолукту. Кемпир-Абад суу сактагычына караштуу жер элдин талабы менен Өзбекстанга берилбей турганын Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Өзгөн районунда калк менен жолугушуу учурунда айтты. Ташиев Куршап элинин каалоосун четке какпай тургандыгын, элдин талабы менен эң жогорку талап экендигин айтып, Кемпир-Абадты Өзбекстанга бербейбиз деген билдирүү жасады. Кемпир-Абадты азыркы бойдон калтырабыз, Өзбекстанга өткөрүп бербейбиз, калган иштерибизди аксы ала бука баткенде уланта беребиз, деди Ташиев. Ал маселе чечилгенин билдирип, наразычылык билдирип чыккан Өзгөн элин тарап кетүүгө чакырды. Эске салсак, Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев башында турган өкмөттүк делегация 23-мартта Өзбекстанга учуп кетип, 24-25 мартта жыйын болгон. Андагы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин Ташиев
Кемпирабад суу сактагычынын платинасы өзбек тарапка өтөт деп чечим кабыл алынганын айткан. Мындан улам коомчулуктун наразы болгондор чыгып, социалдык тармактарда Кемпирабад маселеси боюнча талкуулар башталган. Суу сактагычка караштуу жердин Өзбекстанга берилишине каршы Өзгөн районунун жашоочулары дагы наразычылык акциясына чыгып, суу жээгине боз үйлөрдү тигип алышкан. Анда элдин талабын угуу үчүн өкмөттүн Ош облусунда өкүлүнүн орун басары Бактыбек Айылчиев барган. Бирок чогулгандар анын жолуна канаттанбай, мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиянын жетекчиси УКМКнын төрагасы Камчыбек Дашиевдин келишин талап кылышкан эле. Бүгүн алар менен Өзгөн районунун Куршап айылынын өкмөтүндөгү стадионунда Камчыбек Дашиев жолугушуу өткөрдү. Эл чындыкты билсин. Силер чоң атаңардын же тай атаңардын короосун бөлүп аткан жоксуңар. Мадумаров калпычы популист десем анан ишенбейсиңер. 1 жыл мурун өзбектер Кемпирабад жөнүндө видео тарткан экен. Ошол видеону Мадумаров бетине кармап, азыркы бийлик Кемпирабадты берип салар менен өзбектер дароо ал жерди туристтик зонага айландырганы жатканы планын видео чыгарышыптыр. Ошону көрүп зээним кейди деп жатат. Каратып туруп элечи. Бетин калың, бет тырмагыч, калпычы популист айткыла. Мадумаров кал видео илгери эле чыккан. Жүрөгү ооруп зээни кейген киши биринчи ишенбей, чын бекен деп видеону жүктөлгөн датасын карайт, изденет, тактайт. Бул шылтоо, бул элге чыр салуу, орозо айы менен куттуктап коет дагы, уялбай. Ошол орозодо жок дегенде калп айтпай тынч отуруп сооп алса болмок. Чектен ашты бул жагы. Эл чындыкты билсин. Антиманипуляция жакында эле Фейсбукка Өзбекстандын тартылган Кемпирабад суу сактагычы боюнча бир ролик таркады. Ал роликте өзбектер Кемпирабад суу сактагычында жакында курорт курулат деп айтып жатышат. Башында менин да жиним келип, анан картадан карай баштадым. Карасам Кемпирабад суу сактагычынын үстү жагы мурдатан эле Өзбекстанга карайт экен. Ал тири ролик дагы 1 жыл мурда тартылган экен. Значит, алар курортту суу сактагычын өздөрүнө караган жерине курушат экен деп ойлоп калдым. Тем более ал роликте алар өздөрү айтып жатышат. Суу сактагычтын аркы жээги Кыргызстанга карайт деп. Азыр интернетте ар кандай жалган же жарым жалган элдин оюн бузуп манипуляция кылуучу маалыматтар жайылып жатат. Алар кимдер таркатып жатканы белгилүү. Ошон үчүн мага окшоп билип билбей эле нерв боло бербей, бир аз тактап алгыла деп. Эл чындыкты билсин. Атамбаевдин ден соолугуна кабатыр болгон крестная мамалар аябай эле көбөйүп кетпеди. Ар кандай жолдор менен нан таап балдарына жегизген адам корлор көбөйдү. Анан кайдан жүрүп оңолобуз? 100 миңдеген акмактар батыштын акчасы үчүн Кыргыздын улуттук баалуулуктарын, салтын, үрп-адатын, менталитетин өзгөртүүгө атүгүл талкалап жок кылууга даяр. Али Токтокунов окшогон 200 саткындар бүткүл Кыргыз элинин рызкысын кыйган, камакта учуна чыккан коррупционердин заказын алышып, эл сыйлаган азаматтарын кароолоо менен алек. Борборус, Бишкек бузукулардын, шермендилердин, саткындардын, трайбалист жугунтукорлордун мекени болуп калган турбайбы? Шаарды бул таштандыларын тазалаш үчүн абдан чоң аракеттер көп жылдар керек болот окшойт. Жаңы бийликтин күчү жетер бекен. Өлкөдө башка проблема жок окшоп, качан карасаң Атамбаевдин ден соолугун айтышат. Атамбаев айырга эмне үчүн түшкөн деп ойлоп да коюшпайт окшойт бул маңкурттар. Кыргыздын атын булгаган 2 буттай бандар деп Шамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Акыркы 6 ай көрсөттү биздин канчага бөлүнүп кеткенибизди. Бузулуп турубуз, каныбыз бузулуптур. Азыркы Кыргыз түндүгүн ыргыта тээп тетирип басат. Тетирип басканда да ченебей чактабай максимум газын басат. Кыргыз өзүнүн гана чаңган, өзүн өзү океандарга кошулуп алып баран деп күлгөн. Америка башынан сыйлап бир мактоо кагазын ыйгарып койсо, бүтүндөй Кыргыз элин сабатсыз деп ойдодон карап, өзүнүн прогрессивди өзгөчө сезип алган. Кыргызча сүйлөсөң мырк деген, манасың жокко чыгарып жомок деп, динде да жон койбой тийишип күнөөгө батып, мазактап күлгөн теңирчимен дегендер. Ата бабасынан калган ырымдарды жерген, салтын маскаралап дүйнөгө алып чыгып элин жапайы көрсөткөн. Чоңурактары чочундарга чуркап барып даттанып арманын айткан, өз элине өзү кыянаттык кылган, өз ханын сыйлабай өзгөнүн ханына суктанган. Өзгөлөр Кыргызды шылдыңдаса, ардангандын ордуна максимум бөлүшүп, табасы канып жыргалган. Жаңылаганды жакшырып, жапкандын ордуна жарыя кылган. Мүдүрүлгөндү сүйүп, тургузгандын ордуна таптап туруп, тебелеп салган. Чышалабагыла, азыркы Кыргыз өзүнүн Кыргыз экенине уялат. Бири Америка болгусу келет, бири Оруска жагынат. Кыргызды укпайт. Кыргыздын ишендириш үчүн Кыргыз кеңеш берип акыл айтпашы керек. Сөзсүз чочундар айтып, тастыктап берсе ишенет. Кыргыздын кадырын Кыргыз билбейт. Кыргыздын Кыргыз бакташ үчүн сөзсүз тили буруу, чет өлкөлүк бирөө макташы керек. Болбосо Кыргыздын Кыргыз мактаса кошоматчы дейт. Кыргызды Кыргыз жактаса жарашпайт. Кыргызды баш көтөртпөйт. Баш көтөргөнү баарлап биригип алып тутуп жейт. Кыргызга өч, Кыргызга душман. Кыргызды Кыргыз жок кылат бул кетиште, шашпагыла. Чочундар менен душмандар убара болбой эле койсо болот. Бизди башыбыздан сылап, мактап туруп бир тамак чыгарматып койсо, өзүбүздү эле кырып коебуз. Аны душмандар эч эле билип алган. Ошондуктан ар кандай уюмдар аралап кирип, тамыр жайды өлкөбүзгө. Эр болсоң тазаланып көр эми. Бутыраты бизди булар эч ак бөлүп алышкан. Азыр нукура Кыргыздын ырымдардаган Кыргыз өтө аз. Апам айтты эле, нукура каны таза Кыргыздын жоңган тамырын союз кырып таштаган. Азыркылардын 80% олжого келген, ар кошкон бир кошкон томояктардын тукумдары. Оорулоочу ач өлкөнүн түбүнө түшө жесе да тойбойт булар дейт. Арман, карап отуруп өңчөй томояктардын тукумдары калган экен издедим. Баары Кыргыз. Бирок баары Кыргыз болгусу келбейт. Башкаларды туурап жашагылары келет, башкалардай болгулары келет. А түгүл балдарына койгон аттарын кара. Альберт, Дунай, Аманда, Саид, Нурс, Жахангер. Ары жок Кыргыз. Баягы Мырзабек, Алайхан, Айдархан, Карачач, Сыргалар жок азыр. Алардын азыркы Кыргыздар
да шылдыңдайт. Ооба, бир тарабы капыр деңгичи десе, бир тарабы мырк сабатсыз деп шылдыңдайт. Өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичер демекчи. Азыркы кыргызым деген кыргыз үчүн жанын берген ажоо келип, акыркы үмүтүбүз азыркы бийликте деп отурсам, бул бийликти деле тытып жеп салат окшойсуңар. Садыр Жапаровго сабыр бере көр Кудайым деп эле отуруп калдым. Биз бул бийлик эмес, бул бийлик бизге чыдаса экен деди. Обору ач кызылды көрсө, журттун сатып аркасына таш ыргытып басып кетчү том аяктын тукумдары менен күрөшүү оңой эмес чынында деп Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Маған жардам берип туруңуздар. Ооба туугандар, Садыр Жапаровго чындыгында эле кыргыз элинин, баарыбыздын, ар бирибиздин колдообуз керек. Садыр Жапаров өзү айткандай, болду эми президент болдуң деп таштап койбостон, мындан ары дагы Садыр Жапаровду ушул күнгө чейин кандай колдоп келсек, мындан ары дагы так ошондой колдоп туралы. Себеби дегенде баарыбыз эле калың катмарлуу элдин көпчүлүгү билип калгандай, кыргыз эли үчүн күйгөн, кыргыз мамлекетинин келечегин ойлогон мына ушул Садыр Жапаров гана болду. Ал эми буга чейинкилерди аттарын атабай эле коелу. Себеби дегенде баарыбыз, ар бирибиз кимдин ким экенин ачык айкын эле өз көзүбүз менен көрдүк. Ошондуктан биз дагы кыргыз мамлекети үчүн кайдыгер карабастан өз оюбуз менен бөлүшүп коюуну чечтик. Ошондуктан кыргыз элим, келиңиздер, Садыр Жапаровдун колуна кол болуп, күчүнө күч кубат болуп, мындан ары дагы колдоп, коргоп туралы. Садыр Жапаровго чындыгында эле биздин, ар бирибиздин колдообуз керек. Ал эми мына бул Шумдук инфо каналына чыккан ар бир видеого лайк басып, каналга катталып, коңгуроону дагы иштетип койгонду унутпаңыздар. Анткени биз чындыкты, акыйкатты гана чыгарып турабыз. Эл чындыкты билсин.